Нурлан Касымович, талап өкөч каякта? Талап өкөч иш сапары менен бүгүн Түркменияга кетти. Эме дегенде өзүңөр белгилегендей жылда биз Түркменистандан тиешелүү керектүү көлөмдө электр энергияны алып турабыз. Ошонун келишимдерди жаңылоо жана эмдиги жылкы пландоо. Ал сөзсүз түрдө өзү барыш керек. Эмне дегенде подписант өзү, ал өзү кол коюш керек. Хорошо, түшүндүк. Значит, командировка, значит. Мен айтайын деп атканым, Каракөл шаарында азыр бир аз сөз болуп атат. Мага чейин чалып атышат уже, чалганда дагы Камбар Атай 2-нин конторасын жылдырам деген сөз болуп атат. Көчүрөт деген токтогулгачы. Ал мен азыр ошону уккандай эле маалымат алсам, ал жерде где-то 200ге жакын Камбар Ата 2де иштеген каракөлдүк тургундар бар экен, жергиликтүү тургундар бар экен. Булардын баардыгын көчүрүп, анан кийин аларга подъемный төлөп, алардын квартирасын төлөп, сиздер мындай көчүрүү дегенди мен дагы мага тагыраак маалымат бериңизчи ушул боюнча. Ушундай сөз болуп атабы, же силер менен макулдашылганбы, же макулдашылган эмеспи бул? Нежели заниматься с Камбар Атай 1 мегапроектом, көчүрөм деп атып, мурунку жетекчилердин дагы кандай акыбалда калганын билебиз. Сондуктан турукташып калган, отурукташып калгандарды сиз мага түшүндүрүңүз да. Уруксат берсеңиз мен айтып кетем, расмий түрдө айтайык, андай эч кандай переселение, андай нерсе каралган эмес. Эмне дегенде ар бир компания, ар бир мекеме өзүнүн ордунда иштейт, эч жака жылбайт. Мен сизге расмий түрдө айтып атам. Андай нерсе мындай айтканда на уровне слухов болот, миш катары эле болуп атат. Эмне дегенде ушундай бир тенденция бар. Күз кыш мезгилинен чыкканда эле биз тияк көчөт экенбиз, мындай болот экенбиз деген ушундай сөз болот. Фактически бүгүнкү күндө алардын өзү иш орду бар, имараттары бар, иштеп турган жерлери бар. Ошол жерде эле иштегени биз толук кандуу шарт түзгөнбүз. Ушул жуманын аягында мен буюрса барам деп атам ушул жака. Ошондо бирөөңөр барышыңар керек мен мененчи. Макулбу? Бирөөңүздү азыртан эскертип айтып коеюн. Рахмат.